Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Китеп Билим булагы теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын кайрадан эле түз эфирде баштап олтурабыз. Анда эмесе биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы бир китептин мазмуну тууралуу биздин катышуучулар менен талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү китебибиз Көпөлүк канча жашайт деген китептин айланасында болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн катышуучулары менен тааныштырып кое турган болсок, бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы эле адаттагыдай эки үй бүлө катышып жатат. Алардын бирөөсү Райымбердиевтердин үй бүлөсү, экинчиси Кочкоровдордун үй бүлөсү. Тагыраагы бүгүнкү көрсөтүүбүздө ошол Мавлян Райымбердиев жана Гүлбарчын Шамшиева эжекебиз өздөрүнүн Сезимай аттуу кызы жана Умар аттуу уулу менен келип биздин көрсөтүүгө катышып жатат. Ошондой эле биздин дагы бир үй бүлөбүз Кочкоров Алмазбек Чынар Жаныкулова эжекебиз менен биргеликте өзүнүн Сезимай Адеми аттуу кыздары менен келип бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө катышып жатат. Мына ушул буга чейин өзүңүздөр жакшы билгендей эле бизде илим билим бул адамга улутка кут алып келе турган улуу мүлк болгондуктан биз адамдын жашоосунда ага чейин эле ошол билим адамга канат болгон, билими күчтүү миңди жыгат деп элибизде эзелтеден бери айтылып келгендей, биз дагы бир ошол билими күчтүү үй бүлөлөрдүн бүгүнкү сынагыбызга катышуусуна көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Адаттагыдай эле биз биринчи кезекте мына ушул биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн талкуусуна даярдалып жаткан ушул китеп тууралуу эки үй бүлөгө тең биринчи тапшырманы беребиз. Биздин бул эки үй бүлөнүн берген жоопторуну карап талдап бизге калыстык кылып берүү үчүн атайын Калыстар тобуну чакырганбыз. Биздин Жунусова Гүлсүн эжекебиз жана Минавар Матраимова эжекелерибиз бүгүн бизде калыстык кылып ушул тапшырмалардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүп бермекчи. Биринчи тапшырмабыз, урматтуу катышуучулар, сиздер жакшы билгендей эле ушул китептин мазмуну кандай, анан бул китепти окуганда кандай таасир алдыңыздар жана бул китепти интернеттен китеп окуганга караганда китепти барактап ачканда кандай өзгөчөлүктөргө туш болдуңуздар, ошол боюнча сиздердин жообуңуздар. Анда эмесе оң тарабыбыздан баштайлы. Райымбердиевтердин үй бүлөсү, сиздерден ким жооп берет? Сезимай. Сезимай, микрофонду алып батыраак айта коебуз. Баштай бер, Сезимай. Көпөлөктүн кардинал, лимонница жана монарх деген түрлөрү бар. Алар көбүрөөк көпөлөктөр бир жума 5 күн жашашат деп коет. Бирок биз көрүп жүргөн көпөлөктөр бир жума жашашат. Китептин мазмуну боюнча сен демек китепте жазылгандарды айтып жатасың, Бул китеп эмне жөнүндө экен? Көпөлөк жөнүндө экен. Көпөлөктүн кандай маалыматтары бар экен? Абдан кооз маалыматтары бар экен жана ошондой эле 4 баскычы жөнүндө маалыматтар бар экен. Рахмат. Интернеттен ошол китеп окуган жакшы экенби же ушул китепти барактап окуган жакшы экенби? Мен китепти барактап окуган жакшы деп ойлойм. Рахмат. Анда эмесе ушул эле биринчи тапшырма боюнча экинчи топтун жоопторун окусак, сиздерден ким жооп берет? Кочкорова Сезимай, эки жакта тең биздин Сезимай аттуу кыздарыбыз күч сынашып жатат. Сезимай? Мен бул китеп көпөлөк жөнүндө көп пайдалуу жана кызыктуу маалыматтарды алдым. Мен бул китептен көпөлөктөрдүн ар түрдүү жана алардын өмүрү жөнүндө көп пайдалуу маалыматтарды алдым. Мага бул китепти окуган абдан жакты. Ушул китеп анткени китепти окуганыңда жаңы тамгаларды билип, андан дагы жаңы сөздөрдү биле аласың. Рахмат. Ошол эле китепти интернеттен окуй турган болсок кандай таасир калтырат? Китеп окуган жакшыбы же маалыматка толгон интернетти пайдаланган жакшыбы? Китеп окуган жакшы деп ойлойм. Себеп? Анткени ата-энелер толуктап берсеңиздер болот. Бул китеп азыр ушул балдардын возрастыга, жашыга байланыштуу ошого даярдалгандай китеп да. Анан көбүрөөк маалымат алыш үчүн булар дагы чоңойгондон интернеттен дагы көп маалыматтарды алсак болот. Бул өтө кызыктуу, өтө кызыктуу маалыматтар көп экен бул жөнүндө. Интернетте биз көп мында китептен сырткары булардын кыштоосу жана булардын
жаз которуусу, кайсы жерлерде жүрүшү, кайсы тропикалык өлкөлөрдө көбүрөөк кандай классификацияларга бөлүнүшү, ошолордун түрлөрү, кандай азыктар менен азыктанышы тууралуу сиздер окусаңыздар болот, ошол жөнүндө көп маалыматтар жазылган да. Рахмат. Сиздерде кошумча жокпу? Кошумчаңыздар болсо батыраак айтыңыздар, болбосо кийинки тапшырмага өтөлү. Бул китепте балдардын бул өзүнүн аң сезимине жараша болуп чыгарылган экен да. Ушу курактагы балдарга ыңгайлуу болуп. Ал эми интернетте буга караганда көптөгөн маалыматтар бар да. Көпөлөктүн түрлөрүнү, көбөйүшүнү, өрчүшүнү, жашашыны, аларга балдардын али немеси жете элек, аң сезимичи. Ошондуктан биздин бул китептердин пайдасы балдардын өзүнүн жашыга жараша экен. Рахмат. Урматтуу калыста, сиздер өзүңүздөр таразалап турсаңыздар, анда эмесе биз кийинки тапшырмага өтсөк, кийинки тапшырма суроо жооп деп аталат. Мен эки топко тең өз-өзүнчө суроолорду берем. Кайсы топ туура жооп берсе, сиздер белгилеп турсаңыздар. Анда кеттик, убакытты текке кетирбей, биз дагы бир тапшырманы ушуга жанаша жасап, удаалаш жасап жатабыз. Бул биздин ушул китеп окугандагы көркөм элестер тууралуу сиздер сүрөт тартып же башка бир коозун ушул китепке байланышкан көрсөтмөлөрдү жасап берсеңиздер болот. Бул үчүн атайын убакыт бөлүнбөйт, ушул көрсөтүүдүн аралыгында ким бош болсо ошол менен алектенсе болот. Анда суроолорго кезекти бердик. Жана биз Райымбердиевтердин үй-бүлөсүнөн баштадык эле, эми биз Кочкоровдордун үй-бүлөсүнөн баштайлы. Көпөлөктүн жашоосундагы өнүгүү баскычтарын айтып бериңиздер. Бат-баттан айтабыз. Көпөлөктүн жашоосунда 4 баскычтар болот. Алардын биринчиси ургаач көпөлөк жумуртка таштоо үчүн ыңгайлуу жер издейт. Ал Кыска айтабыз. Экинчиси жумурткадан курт чыгат. Ал курт тез түлөп, тез өсөт. Андан кийин үчүнчү баскычы курт акыркы жолу түлөп, андан кийин курчакчага айланат. Төртүнчү баскычы болсо курчакчадан көпөлөк чыгып, ал кайрадан эле баарын башынан баштай берет. Рахмат. Сиздерге биринчи суроо, көпөлөктүн тукумулоо мезгилин айтып бериңиздер. Көпөлөктүн тукумулоо мезгили. Батыраак айтабыз, Сежимай. Китепти карабайбыз, китептерди жаап коебуз. Урматтуу ата-энелер, китептерди жаап коебуз. Гүлбарчын эжеке, китепти жаап коюңуз. Көпөлөктүн тукумулоо мезгили тамакка тойгондон кийин ал тукум улгайт. Рахмат. Кошумча жообуңуздар жокпу? Китепти карабайбыз, китептерди жылдырып коебуз столдун четине. Эгер башка жообуңуздар жок болсо, анда кийинки суроого өтөбүз. Монарх көпөлөгүнүн өрчүү баскычтарын айтып бериңиздер. Монарх көпөлөгүнүн өрчүү баскычтар жумурткасы Батыраак айтабыз. 4 күн, ал эми куртту 2 жума, курчакчасы 10 күн, ал эми жетилип көпөлөктүн жашоосу 2 жумадан 6 жумага чейин. Рахмат. Сиздерге кийинки суроо, көпөлөктүн кайсы сезүү органы жакшы өнүккөн? Жит сезүү органы. Көпөлөктүн жит сезүү органы адамдан адамга караганда 200 эсе жакшы сезет. Көпөлөк бутуну учтары менен жетиштүү. Кийинки сиздерге суроо, метаморфоза деген эмне? Метаморфоза бул курчакчадан көпөлөккө айлануу процесси. Рахмат. Көпөлөк даамды кантип татат? Көпөлөк даамды буттарынын учтары менен даап. Рахмат. Көпөлөктүн түрлөрүн атап бериңиздер. Көпөлөктүн көп түрлөрү бар. Алардын ичинде монарх, лиманица жана кардинал деген түрлөрү бар. Рахмат. Көпөлөктүн жумурткасын кайда кантип илет көпөлөк? Дарактардын бутактарында же ыңгайлуу жалбыракта ташташат. Кийинки суроо, жумурткадан чыккан көпөлөк курт эмне менен азыктанат? Жумурткадан чыккан көпөлөк курт
ошол жалбырак менен азыктанат. Кийинки суроо сиздерге. Калыстар тобу суроодун туура же туура эмес жоопторун белгилеп олтурсаңыздар, түйүлдүк эмне менен тамактанат? Түйүлдүк эмне менен тамактанат? Жооп барбы? Түйүлдүк тамактанбайт. Бул сиздердин жообуңуздар. Калыстар тобу өздөрү туура эмес жоопту сөзсүз түрдө белгилеп өтөт деп ойлойбуз. Албетте түйүлдүк ошол жумуртканын ичиндеги суюктук менен тамактанат. Бул жоопту калыстар тобу өздөрү белгилеп өтөт. Анда эмесе бул иш-чаралар боюнча калыстар тобунун акырында сөз берели. Сиздер белгилеп жазып турсаңыздар, анда биз кийинки тапшырмага өтсөк, убакытты үнөмдөө үчүн анда мен бир суроону окуйун. Кайсы тарап биринчи кол көтөргөндүгүнү урматтуу калыстар тобу сиздер карап берсеңиздер, ошол тарапка биринчи сөз кезегин берели. Анда суроо кетти. Биринчи суроо: толук өнүккөн түйүлдүк жумурткадан эмне бөлүп чыгат? Кайсы тараптын жообу даяр болсо кол көтөрсөңүздөр болот. Толук өнүккөн түйүлдүк. Сиздердин жооп даярбы? Жумурткадан эмне бөлүп чыгат? Жумурткадан канаттарыны, биринчи канатыны бөлүп чыгарат. Андан кийин акырындык менен экинчи, үчүнчү канаттарын бөлүп чыгарат. Рахмат. Сиздердин жооп барбы? Биринчи түйүлдүктөн ал курт болуп чыгат. Рахмат. Калыстар тобу бул тараптын жообу туура болду окшойт. Өзүңүздөр белгилеп койсоңуздар. Кийинки суроо: курт тамакты көп жейт, бирок териси чоюлчак эмес. Андан кийин кантип чоңоет? Курт тамакты көп жейт. Сиздердин жообуңуздар? Ал өзүнүн салмагына караганда да ашыкча жейт. Ал чоюлчак эмес болгондуктан тез түлөп, кийинки баскычка өтө берет. Кошумчаңыздар барбы? Көпөлөк өз денесин таштайт да. Өз салмагына карабай кайра азыктана берет. Андан кийинки баскычка өтөт. Рахмат. Калыстар өздөрү белгилеп алышат. Кайсы тарап биринчи туура жооп берди? Кийинки суроо: куштардын душманы эмнелер жана алардан кантип коргонушат? Көпөлөктөрдүн, курттардын. Көпчүлүк курттардын душманы куштар болот. Алар курттар куштар үчүн таттуу тамак болгондуктан алар дайыма ошол аларды жакшы көрүшөт. Кээ бир курттар уулу болушат дагы, ошонусу менен сактанышат. Курттардын душманы боюнча толуктоо жокпу сиздерде? Курттардын душманы чымчыктар болуп саналат. Алар курттарды абдан эле жакшы көргөндүктөн кайра аларга басымдык басат. Рахмат. Кийинки суроого өтөбүз. Курт куурчакчага кантип айланат жана каякта жашайт? Курт куурчакчага кантип айланат жана каякта жашайт? Курт желеден дарактын бутагына чыгып, чоюлчак желе чыгарып, желесин чыгара баштайт. Толуктасаңыздар болот. Курт бул жалпырактан, өзөктөрдөн жеп чоңоюп, анан өзүнө суюктук, жабышак нерсени чыгарып туруп, анан куурчакчага айланып, ошол куурчакчанын ичинде сакталып өрчөйт. Рахмат. Калыстар өздөрү эске алат. Кийинки суроого өтөбүз. Көпөлөк кайсы мезгилде учпайт? Бул жак биринчи кол көтөрдү окшойт. Абанын температурасы өтө төмөн болуп түшүп кеткен муздак маалында, анан дагы да баягы курчакчадан чыккан маалда өөл болуп, ал 1-2 саатка чейин учпайт. Кургап даяр болгонго чейин. Рахмат. Курчакчадан көпөлөк чыга турган маалында анын канаттары нымдуу болот. Абдан нымдуу болуп, алар учууга даяр эмес болот. Ал көпөлөк канаттарын жайып, андан кийин учууга даяр болот. Анан абдан суук болгон кезде көпөлөктөр учпайт. Рахмат. Кандай көпөлөктөр кайсы мезгилде укташпайт? Көпөлөктөр кээ бир көпөлөктөр келгин болушат. Эң кызыгы алар сапар үчүндө таптакыр укташпайт. Рахмат. Кийинки суроо: көпөлөктүн негизги максаты эмне?
негизги максаты көбөйүү убакыт болот, алар өзүнүн тукумун уулоо болуп саналат. Кошумча барбы сиздерде? Ошол тамактануу жана көбөйүү. Ошол тамактанып өзүнүн тукумун уулап жашоо. Рахмат. Кандай көпөлөктөр көпкө чейин жашашат? Кандай көпөлөктөр көпкө чейин жашашат? Биз бул көпкө жашаган көпөлөк бул 6 айга чейин жашайт. Бокс деген көпөлөгү, анан алардан да монарх көпөлөгү. Рахмат, сиздердин жоогуңуздар? Алар кардинал жана монарх деген көпөлөктөр дүйнөнү бир канча ай көркө бөлүшөт. Бирок туура жооп тропикалык болгонду эсепке аласыздар, Рахмат, анда акыркы суроо болсун, эки командага тең. Көпөлөк жөнүндө кандай ырларды билесиздер? Биз айтып коелу. Кон көпөлөк, алыс учпа көкөлөп. Сени кууп ойногонго али жашым жете элек. Азаматсың, Умар азаматсың. Сиздерде барбы? Анда ушуну менен көпөлөк, учуп кетпей көкөлөп. Азаматсың. Биздин кичинекей кызыбыздан дагы ушундай эки сапыр айтылды. Ушуну менен биздин кийинки тапшырмабыз дагы соңуна келип жетти. Биздин калыстар даяр болгонго чейин андай биз акыркы тапшырмага кезек берсек, даярсыздарбы? Акыркы тапшырма ушул бирге окуган сүрөттөрдөн, китептерден бир көркөм элести чагылдырып берүү максат болгон. Сиздерде кайсы топ даяр болсо, өзүңүздөрдүн жасаган сүрөтүңүздөрдү же буюмуңуздарды жактап айтып берсеңиздер болот. Экранга көрсөтөбүз, Сезимай өзү айтабы? Сезимайга сиздер кармап берип туруңуздар, микрофонду кармап, ал айтып берсин. Бул көпөлөк баштайбыз. Бул көпөлөк кардинал деп аталат. Алар тропикалык көпөлөктөр жана алар абдан көп ай дүйнөнү көркө бөлүшөт. Ошон үчүн сиздер ушул сүрөттү тарттыңыздар, бул көпөлөктүн көрүнүшү сүрөтү, мүмкүн болсо калыстар жака узатып койсоңуздар болот. Анда кийинки командага кезек берели. Кочкоровдордун үй бүлөсү эмне жасады болду экен? Көпөлөктөр гүлдөрдүн ширесин абдан жакшы көргөндүктөн мен көпөлөктөрдү гүл жасап ошого кондуруп койдум. Бул көпөлөктөр кагаздан жасалган, аларды көп жол менен жасаса болот. Рахмат, ата-энелерден толуктоо барбы? Ата-энелерден эки топто тең толуктоо барбы? Көпөлөктөр боюнча көп маалыматтар бар. Муну айта берсек, маалыматтар көп экен. Биз мисалы көпөлөктөр азыктанышы ширелер менен, кээ бир вампир деген көпөлөктөр бар экен. Ал кызыктуусу ошол жаныбарлардын териси менен жана жаштары менен азыктанат экен. Бул көбүнчө бул Индия жана ошо Түндүк Америка өлкөлөрүндө кездешет экен да бул көпөлөктөр. Анан бир гана Арктикада бул көпөлөктөр жок, калган бардык эле планетанын бардык жерлеринде көпөлөктөрдүн түрлөрү көп экен. 200гө жакын көпөлөктүн түрлөрү, 200 миңге жакын көпөлөктүн түрлөрү бар экен да. Сиздер эмне үчүн ошол көпөлөктүн жасаганды тандап алдыңыздар бул тапшырмага? Бул кызыбыз өзү кызыгып, ошол көпөлөктөрдү түстүү кагаздардан жасаганга аракет кылдык. Ошол көрсөтүп, өзүнүн кол өнөрчүлүгүнү, фантазиясыны, көпөлөк ошол окуган китептеги болгон эмоцияларыны ошону чагылдырып, ушул нерсени өзүнүн ички дүйнөсүн чагылдырайын деди. Көрсөтүп берди. Абдан жакшы. Сиздер эмне үчүн сүрөттү тандап алдыңыздар? Сиздердин жооп? Биздин кызыбыз сүрөттү жакшы тартат, анан сүрөт тартканга кызыгат. Биз көпөлөктүн сүрөтүн тартканы себеби бул көпөлөктөрдүн эң мына куштардан, канаттуулардан коргонуу мезгили ушул көпөлөктүн өзүнүн түсүнө окшош гүлдөргө конуп алган учуру экен. Себеби асмандан куштар учуп келатканда алар коргонуу үчүн өзүнүн канаттарынын түсүнө окшош гүлдөргө дайым конуп алат экен дагы.
канаттуулар ажырата албай калат экен. Ошол убакта гана алар коргоно алат экен. Биздин кызыбыз сүрөттү жакшы тарткандыгы үчүн биз сүрөттү тандап алдык. Рахмат. Анда биздин акыркы тапшырма боюнча биздин калыстар тобу дагы өз бааларын берип, толук жалпы жыйынтыкты эсептегенге чейин сиздерге кыскача маалымат айткым келип атат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин үй бүлөлөр качан гана үй бүлөдөгү балдары менен ата эне биргеликте иш алып барып, чогуу олтуруп, чогуу китеп окуганда, бул сөзсүз түрдө баланын дагы келечеги үчүн абдан бир чоң пайдасы бар экен. Бул максатта мына бүгүнкү күндө биздин облусубуздун аймагында окуу керемет долбоору өз кулачын жайып иш алып барып, анын алкагында Баткен облусу боюнча 7 коомдук китепканаларга ушундай абдан кызыктуу, пайдалуу жана ар бир баланын курагына, жаш өзгөчөлүгүнө жараша китептер атайын тапшырылган. Ошону менен катар мектептер боюнча айта турган болсок, 176 мектеп китепканаларынан мына ушундай сиздер экран алдында көрүп турган биздин ушул татынакай китептерди сүрөттөрү менен абдан түшүнүктүү, жөнөкөй, жеткиликтүү тилде таап окусаңыздар болот экен. Биздин бул көрсөтүүбүздүн акыркы чыгарылышы эмес, албетте алдыда мындай көрсөтүүлөр абдан көп болот. Эгерде сиздерди дагы ушундай көрсөтүүлөргө катышуу тилегиңиздер, ниетиңиздер бар болсо, же өз үй бүлөңүз менен ушул окуган китептерди чогуу отуруп окуп, ушундай талкууга алып чыга алган ушундай кыйын бир инсандардан экениңиздерди көрсөтүп, кыйын үй бүлөнү, үлгүлүү үй бүлөнү коомго кошуп жаткандыгыңыздарды айгенелегиңиздер келсе, анда сөзсүз түрдө биздин көрсөтүүгө кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе биз кезекти мүмкүн болсо биздин бул микрофонубузду калыстар тобуна узатып койсок, анан биздин калыстар тобубуз ушул ар бир иш боюнча кыскача гана өздөрүнүн бааларын айтып билдирип койсо. Бул жакта эне берип жибериңиз. Айта берсеңиз болот. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү конкурска катышкан ата-энелер, мына баятан бери биз силердин бүгүнкү көрсөтүүгө катышып, өзүңөрдүн жөндөмдүүлүктөрүңөрдү, китепти окуганда кандай түшүнгөнүңөрдү, мына эки сезим ай, экөө тең сезим ай экен. Ушул экөөнүн дагы аябай китепке кызыкканын байкадык, жакшы окугандарын байкадык. Райымбердиевтердин үй бүлөсү жалпы 61 упай алды. Ал эми Кочкоровдордун үй бүлөсү 64 упай алды. Абдан жакшы. Демек, Кочкоровдордун үй бүлөсү көп упай алып, бүгүнкү сынагыбызда жеңүүчү деп табылды. Жеңүүчү катары болду. Себеби кичинекей биз түшүндүрмө берип кетсек жакшы болот. Себеби эмне үчүн 3 балл артта калдык деген ой болушу мүмкүн ата-энелерде. Себеби мындай мелдеште бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Ошондуктан туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Биринчи эле суроо бергенде сезим ай кичине туура эмес түшүнүп калды окшойт. Жооп бергенде кичине кыйналып жооп берип калды. Ошондуктан баалы кичине азыраак болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү мелдеште Кочкоровдордун үй бүлөсү жеңчү деп табылды. Рахмат. Минаври эжеке, Гүлсүн Эркиновна, сизде толуктооңуз барбы? Бүгүнкү сынактын катышуучулары эки үй бүлөгө тең Райымбердиевтердин үй бүлөсү, Кочкоровдордун үй бүлөсүнө чоң ыраазычылык билдиремин. Бул мектептен мугалимдин иш аракети, үй бүлөдөн ата-эненин иш аракети ачык айкын көрүнүп турат. Дайыма ушундай балдар китептери менен чогуу балдар тарбиялайсыздар деп чоң ишенимдебиз. Атайын убакыт бөлүп келип сиздердин дагы калыстык кылып бергендиңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми өзүнүн балдарынын келечегине кайдыгер карабаган, өзүнүн ошол балдарынын келечеги үчүн өзүнүн ата-энелик парзыны татыктуу өткөргөндүгүнү, татыктуу өтөп жаткандыгын далилдеп, атайын келип биздин көрсөтүүгө катышып берген ошол Райымбердиевтердин жана Кочкоровдордун үй бүлөсүнө жалпы телеканалыбыздын атынан, теле долбоорубуздун атынан ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай балдарды колдогон, коомго мыкты инсандарды тарбиялоодогу ушундай салымыңыздар мындан ары дагы улансын деген жакшы тилектерибизди билдирип кетмекчибиз. Ошону менен катар эле биздин демөөрчүлөрүбүздүн атайын ошол жеңүүчү тарапка деле эки тарапка тең бирдей атайын белектери бар. Көрсөтүүнүн соңунда биздин калыстар тобу белектерди өз дарегине жеткирет. Анда эмесе ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул качан гана биз коомдо китеп окууну адатка айланта турган болсок, анда биздин коомубузда, биздин коомду алга сүрөгөн мыкты инсандардын көп болушуна шарт түзүлөт экен. Бүгүнкү кезектеги көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар.